Аллахтың ысмы менен баштаймын. О Аллахым, улуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга өз ырайымыңды жаадыргайсың. Биздин дуа тилектерибизди ага жеткирип, өзүң андан ыраазы болгойсуң. Аллахтың ысмы менен баштаймын. О Аллахым, улуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ырайымыңды жаадыргайсың. Мамлекетке чоң коркунуч жаралууда. Анын алдын алышыбыз керек. Кандай коркунуч жөнүндө айтып жатасыз, падышам? Коркунуч Бану Исраил. Коркунуч Бану Исраил. Мен алардын кыянатынан коркомун. Өткөндө көчмөн арабтар менен биригип, бизге кыйла баш оору жараткан. Палестинанын арабтары алсыз болчу. Эми булар хеттердин падышасы менен биригип алса, анда иш жатак. Анткени хеттер күчтүү падышалык. Анда Бану Исраилди көбүрөөк азапка салабыз да. Кеп анда эмес. Сиздин максатыңыз кандай, падышам? Менин оюмча, Бану Исраилди катуу коркутуп коюш керек. Ал үчүн Бану Исраилдин көз алдында туткунга түшкөн арабтардын башын кесиш керек. Денесин аларга көрүнүктүү жерлерге асыш керек. Бизге баш көтөргөндөрдүн абалы кандай болушун көрүп алышсын. Фараондун каарынан качып кутулам дегендердин жазасы ушул. Бардыгын угуп алгыла. Жер бетинде фараонго тең келе турган эч ким жок. Мен Бану Исраилдин келечегинен коркуп жатам. Мен дагы жүрөгүм тынч эмес. Эмне болуп жатат? Менимче, фараон хеттердин падышасы менен жашыруун сүйлөшкөнүбүздү билип калса керек. Чүш! Добушуңду өчүр. Муну эч ким жок жерде да айтпа. Бирөө угуп калат. Эй, жасоо башчы. Аскер башчы экөөң өтө олуттуу жана купуя сырды айтайын. Биз кызматыңа даярбыз, падышам. Мен Бану Исраилден биротоло кутулууну кааладым. Сен экөөң Мисирдеги Бану Исраилдин бардыгын жок кылышың керек. Анда тоодон аска таштарды ким сүйрөп келет? Мисирликтер бул ишти өлсө да аткарбайт. Бану Исраил болсо кулдарыбыз. Алар болбосо ибадатканалардын жана пирамидалардын курулушу токтоп калат. Бедуиндердин чабылган башын, асылган денесин көргөндөн бери катуу коркуп калышкан. Жаңыдан кыргын салуу сиздин дагы табитиңизди бузуп коёр бекен.
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Faraon Banu Israil korkunучун жок кылуу үчүн алардын тарапкери болгон Хеттердин падышасына элчи жиберди. Misir фараону биринчиден Хеттердин падышасына сага салам айтамын. Биз көп жылдардан бери бири-бирибиздин каныбызды агызып келдик. Силердин да, биздин да балдарыбыз жетим, аялдарыбыз жесир калды. Кандуу согуштарды токтотуунун, жек көрүүнүн ордуна сүйүү сезимине батуунун, элдерибизге тынчтык тартуулоонун убактысы келди деп ойлоймун. Эгер макул болсоңор, анда тынчтык келишимин түзөлү. Эгер макул болбосоңор, каалаган ишиңерди жасагыла. Мисир фараону Сети биринчи. Элчиге урмат суй көрсөтүп жайгаштыргыла. Өз ара сүйлөшүп, эртең жообун айтабыз. Ыраазымын, урматтуу падыша. Кана, силер эмне дейсиңер? Аябай күтүүсүз болду. Пикиримди бир аздан кийин айтайынчы. Тышкы иштер вазири эмне дейт? Аскер башчыга окшоп сенин да тилиң байланып калдыбы? Мага да күтүүсүз болду. Эзелки сөөк кууган душманыбыздан достук сунушу келгени өтө таң калыштуу. Тышкы иштер вазири үчүн бул өтө чоң күнөө. Сен баардыгын билип турушуң керек. Падышам, менимче Мисирде абал туруксуздашса керек. Же фараон ооруп калгандыр. Мен да ошондой деп ойлогон элем. Балким Мисир армиясы алсызданып калды экен, токтоосуз согуштардан. Анда биз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, кошуун тартып барып, Мисирден биротула кутулуш керек. Мисир армиясы эң алсыз кезинде деле коркунучтуу. Бул биринчиден. Экинчиден, Бану Исраилден болгон тыңчыларыбыз бизге фараондун ооруганында, аскердин начардыгы жөнүндө да кабар беришкен жок. Балким Фираун куландай соо алган эмес, жакындан перзент көргөн имиш. Казынадагы бошоп, бир жылга жеткидей гана камылга калды. Биз тынчтыкка жетишсек, эгин-тегинди көбөйтүп, казынаны кампайтып алар элек. Чынында казына толсо, аскерде ток болот. Күч жыйнап алып, ким менен болсо да эсептеше беребиз. Демек, казынаны толтуруп, аскерди күчтөндүрүү үчүн бизге тынчтык керек экен. Мисир менен анан эсептеше алабыз. Элчини алып келгиле. Хеттердин падышасы жана башкы кол башчысынан сага салам болсун. Биз сунушуңду кабыл алабыз. Бирок бир шарт менен тынчтык келишимине биздин өлкөдө кол коюлат. Анан согушсуз, кан төгүүсүз жаңы заманга жол ачабыз. Хеттердин падышасы жана башкы кол башчысынан сага салам болсун.
Барын уктуңар. Эми пикириңерди айткыла. Менимче, биз тынчтыкты сунуштап бир аз шаштык окшойт. Хет падышасынын оюн түшүнүп турам. Ал өзүн ашыкча күчтүү сезип жатат. Эгер согушка киришсек, аскери алсызданат. Жана башка көйгөйлөр жаралат. Бардык пикир менен макулмун. Бирок каттын мазмуну боюнча бир суроо. Эмне үчүн Хет падышасы келишимди өз өлкөсүндө өткөрүүнү каалап жатат? Ал фараондун алдында өзүнүн чымын экенин сезбейби? Эгер кайрадан согушка кирүүнү кааласаңыз, аскерлер шаймашай турушат. Хеттиктердин сазайын колуна беребиз. Бирок ойлонуп иш жасаш керек, аскер башым. Элчи жиберип, тынчтык сунуштаган биз эми согушат элек десек туура келбейт. Биздин негизги максат бул эмес. Биздин максат Хет падышасы менен Бану Исраилдин мамилесин үзүү. Анда сунушка оңдоо киргизиңиз. Жолугушуу Хеттердин өлкөсүндө болбосун. Менин каалоомда ушул. Элчиге айткыла. Келишимге кол коюу үчүн бейтарап мамлекетке барабыз. Фараонго айт. Макул, келишим үчүн бейтарап өлкөгө барууга макулмун. Билесиңби, эй падыша, ортобуздагы келишим күч кубатка негизделиш керек. Алсыздыкка эмес, Мисирдин аскери кубаттуу. Ар кандай шартта согушка кирүүгө жана жеңип чыгууга даяр. Биз бул бейтарап жерге келгенден кийин согуш жөнүндө сүйлөбөй, келишимге кол коелу. Биз жөнүндө жаман оюң болсо же Мисир аскерин алсыз деп ойлосоң, билип коерсуң дедим да. Мисирдин аскеринин абалын жакшы билем. Бирок биздин кошундарыбыздагы кем калышпайт. Саныбыз көп, курал жарак жетиштүү. Күчүңдү шардана кыла бербечи, падыша. Мен буларды сүйлөбөйт болчумун. Силер дагы бизди алсыз деп ойлобогула да. Тынчтык бейпилдик орнотуу үчүн кол коюуну кааласаңар баштагыла эми. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم